Бүгін атайын ушул Балык шаарына караштуу жол боюндагы шаардын көркүн бузган имараттарды көп жылдан бери каралбай алган ээлер келип оңдоп түзөө иштерин жүргүзгөн эмес. Бул имараттарды бузуунун алдында бир канча жолу ээлерине кайрылуулар болгон. Кат жүзүндө дагы телефон аркылуу да байланышып, ошо ирээттөөгө түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бирок канчалаган эскертүүлөрүбүзгө тиешелүү иштерди алып барбагандыгы үчүн ушундай бузууга туура келүүдө. Себеби бул Балык шаарыбыз Ысык көл областынын дарбазасы болгонуна байланыштуу баардык туристтер, көлгө келген конокторубуздун баары ушу Балык шаарынан өткөндүгүнө байланыштуу ушу түрттүрүүгө туура келди. Ирээттөөгө өз колубуз менен өз жергиликтүү бийликтин ушу атайын Минтранстын кызматкерлери менен биргеликте түртүп тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз жол боюндагы туура эмес көрүнүштөрдү.